Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Thumma ma ba'd. Bu asar Abdullah ibn Mubarak'tan. Abdullah ibn Mubarak el-Khurasani el-Marwi Hicri 181 yılı alamdan ötken. قال عبد الله ابن المبارك يوما لسهل ابن علي ورآه ساكنا متفكرا أين بلغت قال الصراط. Abdullah ibn Mubarak bir günü артында ойға батып отырған шәкірті Сахал ибн Алиге айтты. Сен өз ойың менен қайда жеттің деп сұрады. Анткені бұл ойлар чынжыр сияқты бири-бирине өтіп кете береді. Ал айтты, сыратқа жеттім деп жооп берді. Айырманы қараң, адамдардың ойынан айырмаланып, бұл инсандың ойы сыратқа жетіп жатады. Сырат бұл тозоқтың үстінен тартылған көпірі. Әрбір момын мұсылман ушул сыраттан өтөсү кыямат күнү туура келет. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва им минкум илля варидуха." Акыретте барыңар тозоктун үстүнө тартылган көпүрөгө келесиңер. Силерден андан өтпөгөн эч ким жок. Ар бириңер сырат көпүрөсүнөн өтөсүңөр. Мына ушул сырат көпүрөсүнөн тозокту көрүшөт адамдар. Ар бир адам, момуну да, капыры да тозок үстүндөгү сырат көпүрөсүнө келип, андан өтүшөт. Кимдир тез жеңил өтүп кетсе, кимдир акырыныраак дагы бирөө чалышып өтөт. Күнөөсү көп бактысыздар чалышып тозокко түшүп кетишет. Жеңил өткөндөр менен араң кыйналып өткөндөр Раббисине шүгүр кылышып бейишке чыгышат. Абдулла ибн Мубарак шакирти өз ою менен акыреттеги бул сырат көпүрөсүндөгү абалдан коркуп жатат. Биздин ойлор дүйнө менен алек. Кандай эс алып жыргоо керек? Ушундай ойлор, мындан да жаманы ар кандай күнөө иштерди ойлоо, күнөө тууралуу ойлонуу кандай жаман. Мындай инсандын ою жаман, мындай инсандын ою караңгы. Инсан оюн түбөлүк акырет жашоосуна буруус керек. Өзүбүздөн бир сурайлычы, эмне ойлор менен жүрөбүз? Тозоктун үстүнө тартылган сырат көпүрөсү тууралуу ойлондукпу? Wallahu alam. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.